Көчөдө калган акын. Ал же кафелердин бирине кирип таң атырууну, же мейманканалардын бирине барып жатууну гана самап жатты. Бөлөк эч тилеги жок. Таксим менен Галатасарайдын ортосунда максатсыз каңгып басып жүргөнүнө жарым сааттан ашты. Түн ооп, таң да жакындаган сымал. Аябай чарчап, уйкусу каттуу келгенден басып баратып да уктай баштады. Боюн таштап, таштардын үстүнө кулап түшүп уктап калайын дейт. Сакчылардын туфлисинин тумшугу менен тээп ойготору турган иш. Балтырлары ооруп, талыкшыган денесин көтөрө албай калды. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринин дубалына башын жөлөп, тик туруп уктап алса деле болмок. Жарым жабылган көздөрүнө май толгон сымал эч нерсени айырып көрсөтпөй тумандап, көчөдөгү алсыз шамчырактар мунарыктап калды. Тез-тез баса уйкусун ачып, боюн түзөп, yüksek калдырым тараптагы бир жаман мейманканага барайын деген чечимге келди. Акчасы жетпесе да, кардары аз мейманкана артка кайтара койбос деп үмүт кылды. Ошол ишеним менен караңгы көчөнү аралай басты. Мейманкананын бөлмөлөрүндөгү кичинекей терезелери түз, таш имараттын биринин алдына келип токтоду. Туткасыз, дат баскан бийик темир эшиктин жан жагынан коңгуроосун издеп таба албады. Эшикти каккылады. Далайга какты. Ичкериден дабыш чыкпады. Бир кезде эшик ачылып, кир майкалуу, турсичен, жылаң аяк, уйпаланган чачтары көздөрүнө түшкөн, тик багып карагыз ырайы суук, коркунучтуу, уйкусунан ойготкону үчүн ачуулуу, кабагы бүркөргөн, ырайымсыздай эркек көрүндү да, көздөрүн ачканга алы жетпей жаткансып, саатга кыймылсыз туруп калды. Узаткан суроолорго ал кысылган, коңурук тартып аткандай үн менен жактырбай жооп берип атты. Анын бул кебетесинен чоң муктаждыктын айынан гана таттуу уйкусунан аргасыз туруп келгени көрүнүп турду. Кардардын өжөрлүгүнөн ал берген майда акчаларды көңүлдөнбөй алды да шашпай санап чыгып, мейманкананын эң жаман бөлмөсүнө ээрчитип барды. Бөлмөнүн эч кандай терезеси жок эле. Ичине бир канча күн бою сасыган эт бышырылып, желдетилбегендей саңырсыган жыт дем алдырбайт. Келгиндин бул жерде жатуудан дароо баш тарткысы келди. Уктаганда бул жыттын тумчуктуруп салаарын ойлоду. Бирок аргасыздыгынан жалгыз керебетти көрүп, четине отуруп ойго батты. Денеси талыкшып баратты. Бирок акыл эси ойго эле. Айланасына көз жүгүрттү. Күңүрт жарык, булуң бурчтарда чачылган бөздөр менен чөпүрөк жапырактар, дубалдагы ыплас бир нерсени жашыруу үчүн жабыштырылган газета менен картондор салбырайт. Газ очогунун үстүндө кичинекей бир кир казан турат. Аябай жийиркенип, көзү көргөндөрү акылга сыйбады. Жүрөктү айланткан сасык улам күчөп, көзгө көрүнбөгөн тумандай ылажсыз тумчуктуруп баратты. Чыдамы жетпей, дароо бөлмөдөн атып чыкты. Жанагы мейманкана кызматчысына да эч нерсе дебеди. Эми карандай суу болсо да алып кафеде отуруу мүмкүндүгүнөн да кол жууду. Көчөдө гана таң аттырууга аргасыз. Ал yüksek калдырымдан жай чыгып, Галатасарай тарапка илей басты. Үйлөрдүн бурчтарында кимдир бирөөлөр калтырган таштандылар чачылып жатат. Жакын эле жерде жер тизелеген сатуучулар менен сүйлөшүп аткан бир аялдын тааныш караны көзү чалды. Ошол тарапка ылдамдай басты. Токатлыяндын маңдайына келгенде суук, жымжырт көчөлөр капысынан жандана түштү. Кечки үлпөттөн чыккан топ адамдар көчөгө жабыла чыгып, кажылдашып, автомобилдердин пипилдегени, моторлорунун гүрүлдөгү толуп кетти. Алардын өтүп кетүүсү үчүн жол четинде бир аз токтоп турууга мажбур болду. Мейманкананын ачык эшигинен чыккан тамактын жылуу, жагымдуу жыты буркурап, напсини ашынтып жиберди. Сәл ойго батып турганча, топтон бөлүнүп чыккан жанагы жаш аялдын үнү чочутуп жиберди. Анын кандайча жанына келип калганын байкабай калган экен. Эмне издеп жүрөсүң бул жерде? Кимди күтүп турасың? Селтете аялга карады. Өзүнүн мусапыр кебетесинен уялды. Бирок анысын билдирбеске тырышып, жолдун бошосун күтүп турам, деди жай. Аял анын жактырбай турганын байкаса да, ага таарынган жок. Мени үйүмө чейин узатып койбойсуңбу? Жалгызмын. Сүйлөшөбүз. Сени да көргүм келди.
Кыйналган өңүн аялга көрсөтпөө үчүн ал жүзүн үйүрдү, бирок жандай басты. Аял аны макулдугу катары түшүндү. Жол жээгинде токтоп турган автомобилдердин бирине түшүштү. Эмне болду? Деп сурады аял. Абдан жаман, аябай чарчаңкы көрүнүп атасың. Эркек эч шылтоо таба албай калды. Эч нерсе деген болду. Автомобиль Таксимге жеткенге чейин экөө үндөшкөн жок. Аял үлпөттөн чыгып, жолдо чачырап бараткан кишилерди карап баратты. Тигил ойлуу. Таксим Шишли жолуна чыгышканда гана аял: "Козум, эмнени ойлонуп атасың?" деди. "Сага эмне болгон? Айтчы мага." Үнү мурдагысындай сүйүүгө жана кызыгууга толуп турду. Экөө 4 жылдай бирге жашашкан эле. Аял ошол кездеги учурду улантууга макул болчу. Тигинин гана ага эрки жетчү эмес. Ошентсе да ал чынын айтууга аракеттенди. Баарынан тажадым. Анын баарын бир сөз менен айта албаймын да. Үйгө баралы, ошондо сүйлөшөлү. Трамвай жолунун капталындагы Шишлинин караңгы көчөлөрүнүн бириндеги көп кабаттуу үйдүн маңдайына келип токтошту. Аял үйүнө чакырды. Тиги баш тарта алган жок. Экөө ээрчишип, экинчи кабатка көтөрүлүштү. Бөлмөгө кирип отурушкан соң эркек өзүнчө сүйлөнүп кирди. "Эмне болгонун сурайсың, билесиң да. Бирок бул түн өзгөчө жаман болду. Көчөдө калдым. Ыплас бир мейманканага барып жете албадым. Андан көрө эгин талаасында жатканым жакшы болмок. Ал жакта чыдай албай, көчөгө чыгып, таң атыруу үчүн басып жүргөнүмдө сага жолуктум. Сенин чындап кызыгууңа мен да чын жооп берип атамын. Эми чарчоодон эмес, чындыкты каалаганыман чынчыл болдум. Жашыра турчу эч себеп жок. Менин шылдыңдай турган кесибим бар. Акынмын. Мыкты жазбаганым менен айрым саптарымды сен жатка билесиң. Жанагы кечки үлпөттө ойнолуп жаткан орус романстарынын арасында менин ырларымды ырдагандар да болгонуна ишенем. Алардын 15 мүнөттө буфетке курулган акчасы менен мен бир ай сонун жашай аламын. Эми мен кара, өлүп баратамын. Кедейлигимдин айынан. Ушул кезге чейин кедейликти тоготчу эмес элем. Болбогон шылтоо санап, таза чындыкты моюнга алуудан неге качтым экен? Мен бүгүн тынч уктагандан бөлөк эч нерсени каалаган эмесмин. Кишилерден ошол гана керек болчу. Алар мага акыр чикир төккөн чуңкурдун жанындагы жерди гана ыра көрүштү. Бирок дайыма эле андай эмес. Анда санда мен дагы төшөктө тынч уктай аламын. Бир далайдан бери ага жетпей калдым. Эмне жазыгым үчүн? Куру кыялдардан тажап бүттүм. Коомдук себептер, дагы бир болбогон нерселер. Алардын баары жаман. Мен адамдар ичиндеги берметти чукуп алып, кабыгын ыргытып жиберген же этин жеп алышкан деңиз үлүнө окшошмун. Бул түнү да ошондой болду. Мойнуңа аларсың жана менин ырларымды эстедиңер, а мен болсо сыртта тентип жүрдүм. Ал капыстан сөздөрүн токтотуп улантпады. Кайгы, өкүнүчкө катуу батып турду. Мурда мындай ачык айтчу эмес. Ал адамдарга эң бийик нерселерди бергени менен алардан эч нерсе сурабаган адам эле. Абдан намыскөй болчу. Эмнеге бүгүн алсыздык кылды экен? Ооба, себеби бир. Баарынан катуу чарчоо. Эркектин башы көкүрөгүнө шылкыйды. Жер тиктеп, көңүлү катуу ооруганы сезилип турду. Аялдын ага боору ачып, бир азга отуруп тыныгып ал деп айта албай: "Жок, сен сынбагын. Намысың бар эмеспи? Сен аны унутуп калыбай жатасың. Эгер кааласаң" дегенге араң-жырап сөзүнүн акырына чыга албады. Акын үндөгөн жок. Айтылган сөздөр ага жөлөк болгону менен эркен жыюуга ал келбеди. Столдун четиндеги бир орундукка көчүк басты. Башын катуу уштап алды. Ой топтоп, күчүн чогултуп жаткан сымал. Акыры өзүн жеңди көрүнөт. Бир маалда жай ордунан турду. Аял аны жалгыз калтыргысы келип, сыртка чыгып кетти. Акын айланасына көз жүгүртө баштады. 2 ай мурда эле ушул жибектүү жабдуулар капталган диванда жантайып жатчу, эмелеки аял ага кызмат кылчу. Ал айткандай, намыскөйлүгүнөн улам бул аялдан айрылган, кедейлигинен улам жалгыз калган. Азыр 20-кылымдабыз. Эски ак сөөк манчыркосу дагы эле тирүүбү?
Бул диванда жантайып, аялды кучактап жатууга акысы жокпу? Ага нарктуулугу жол бербейби? Эмнеге ага эрки жетпейт? Бул суроолорду өзүнө канча жолу бербеди? Эч качан бул аялга акыйкатты жанагыдай айткан эмес. Тескерисинче талаша турган. Эми эмне болду ага? Чарчады, тажады. Азыркыдай ылажсыздыктан канткенде кутула алат. Аял кайрадан бөлмөгө кирди. Эркектин далысына келип чөлөндү, колун моюна арта салып кучактап, эркелей өзүнө тартты. Чындап арзытканын үнсүз билдирип атты. Акын селт этти. Ал Даниэден каттуу коркондой. Кеттим, деди ал капыстан. 1 секунда да турбаймын. Жанагы айткандарымдын баары жалган. Түнкү чарчоомдун гана былжыроосу. Ал аялдын арзуусун, каалоосунун баарын оройлук менен капыс талкалап сыртка чыга жөнөдү. Экөө көп кабаттуу үйдүн босогусуна чейин ээрчише келишти. Тиктешип турушту. Ооба, ошондой, деди Акын кыска гана. Анан эшикти шарт ачып, тепкичтерден жүгүрө түштү да көчөгө чыгаар замат издегенин тапты. Таң. Сиз уккан аңгеме «Көчөдө калган акын». Автору Пиами Сафа.